Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз Кудайга чексиз шүгүр, бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүктү алгандыгыбызга бир канча жылдар болду деп мындай кубанып, сүйүнүп майрамдай турган майрамды өкүнүчтүүсү ушундай бир кубалаш шакей менен таш параң алышып, таш урушмай менен, таш атышмай менен тоскондугубуз бул ар бир көргөн кыргызды мындай бир өкүнүчкө салды да. А мен дагы ошол мындай бир мекениме тынчтык, амандык, ушундай бир өркүндөп өсүш үчүн мындай бир ойлонгон жандардын биримин. Бирок ошентсе дагы мен айткым келет да, мындай буга жөн эле үн катпай отуруп алгандан мен жүрөккө батпады. Себеби бир уч кыргыз эл, кымындай эл ушундай майрамды, сонун майрамдай турган майрамды биз мынтип өткүзгөнүбүз өтө туура эмес. Эмнеге дегенде, достор, бир нерсени эске алсак, арттагы бир тарыхка бир кылчайып карап койсокчу, муногу биздин сиз көрүп турган муногу желектин желбиреши үчүн канчалаган аталар жан берген, канчалаган кан төгүлөр болуп, канчалаган баатырдын башы кеткен. Ошондой сонун эгемендүүлүктү алып келиш үчүн канча аталардын ошондой бир арбагын сыйлап, Кудайдан коркуп бир жашынакай бир жашасак сонун болмок. Анан ошол эле учурда мына карасаңар, Манас атабыз өттү го дүйнөдөн. Кулалы таптап куш кылдым, кураманы жейип журт кылдым дейт. Ушул бир эмеге алып келип журт кылып койгон, журт бүгүн ынтымактуу бир туунун алдында биригип майрам өткөзө албасак, ошол жерде ынтымагыбызды ыдыратып кубалаш эке жүрсө, бул бөтөн эл эмне дейт? Ошол эле аталарыбыздын айткан мына осуяты: бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп жатат кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет деп, мындай намысын бекем кармап, намыс менен жанын берсе берген, бирок намысын бербеген элдин урпагыбыз. Биз ошон үчүн сыймыктаныш керек. Бирок ушул эле убакыттан пайдаланып ынтымакка чакырам. Мындай уялайлы, уят бул нерсени кайталабайлы, достор, мекендештер, ага инилер, кайталабайлы. Мындай сонун эле жашайлычы, мындай сонун жашоону. Жашынакай өлкөбүз өнүгүп өсүп, мына эми башыбыз биригип, сонун нукка түшүп келатканда бул кылыгыбыз өтө туура эмес. Экинчиден, оштук таластыктар жөнүндө сөздөр жүрүп жатат. Оштуктар мындай, анан акмак деген сыяктуу сөздөр жүрүп жатат. Мен ушул нерсеге дагы бир айткым келет. Оштуктарга сөз тийгизбейли, таластыктарга сөз тийгизбейли, кыргызга сөз тийгизбейли. Сөз тийгизсек, ошол жердеги акмактарга сөз тийгизели. Ошол жердеги таш алып алып, атып атканга таш алып уруп, ошол жерде бир калың жоону жеңгенсе, ошол жерде бир ураалап кыйкырып жүрөт. Ошентип бизден четтен келген душмандарга ошентип кыйкырайлы. Өнөрүбүздү ошол жака, күчүбүздү ошол жака көрсөтөйлү. Анан мындай адат туура эмес. Ошондой жерде наоборот баатырларыбызды, ошондой нерсени биз бүгүнкү күндө мындай бир кучагыбызга жайып, сонун бир алакан жайып тозуп, оюн деген эмне? Бүгүн ойнойсуң, бир күнү жеңесиң, бир күнү жеңилесиң. Бирок жашоодо биз мындай жашоодо жеңилбейли, достор. Ошон үчүн бардык кыргыз элимди, журтумду майрамыңар менен куттуктайм. Бирок мындан кийин мындай майрамды, майрам шаң менен майрамдаштыкты ар бирибизге Аллах Таала насип кылсын. Амандык тилейм.